Саламатсыздарбы? Павловния жоса кут дарагына кызыгуучулар. Мен Өзгөн районунун Кошкоргон деген айылына келдим. Бул Өзгөн шаарынын жанында эле болот. Вот. Бул жердин хожайыны Махамаджан Аксакал бир жака кетиптир. Уулу Махмуджан. Махмуджан, мына Павловнияга канча жыл болду? 4 жыл болду да Павловнияда. Мына караңыздар. Тигилгенине общий 5 жыл болду да. Текстрез дегенди айтып өтөйүн. 1 жылдан кийин ал жерден кесип салсыздар. Кесип салгандан кийин караңыздар канчалык. 4 жылда ушунчалык жон оргон. Мына бийиктиги 5 метр түз строй материалга даяр болуп калыптыр. Мен тияка барыпты да азыр тартам. Ушул жерлерде мына караңыздар. Мына кыркып алып, кесип алып. Мына жерде чоңурагын дагы көрсөтөйүн. Стройкага иштетип баштады. Керектин ордуна иштетсек болот. Элдер бош болот, назик болот дегендерге мен айтам. Ал туура эмес маалымат. Мына караңыздар, бул Павловния бир эле жолу сатылып алынат. Текстил кыркыптыр вот. То есть кыркып иштеткенин кыркып салыптыр. Эми бул жерден 5-6 бутак чыгат. Ошо бутактар өтө тез жетилет. Себеби бунун азыр тамыры абдан күчтүү да. Азыр тияка барып, эми отдельный ролик кылам, өтө узак болуп кетпесин. Тиги эки этаж үйдү көрдүңүздөрбү? Ошол жерге уже брус кылып, тактай кылып, тилдирип иштетип жатыптыр. Мен анда көрсөтөм. Эмнеге мен бул роликтерди тартып чыгарып атам? Мен айылда туулуп өскөнмүн. Терек тиксек 10 жыл, 15 жылда өзү араң чоңойт да. Андан көрүп могун тиксеңиздер, 5 жылда караңыздар кандай жонойуп атат. Мына. Тигилгенде 5 жыл, 1 жылдан кесип алганда текстирден кийин караңыздар. 4 жылда ушунчалык жонойуп атат. Махмуджан вот доказательство катары подтверждать этип атат. Терек тигип алып 15 жыл күтпөй, ар 5-6 жылда кесип иштетсек болот. Айылга абдан жакшы буюм болот. Бул Өзгөн району, Өзгөн шаарынын жанындагы айыл. Мына караңыздар, ортолоруна клубникаларды тигип, жакшынакай өстүрүп, быйыл абдан жакшы доход алдык деп ээси азыр айтып жатат. Жакшы буюм болот. Менин каналыма катталыңыздар. Пайдасы абдан көп болот. Буну тигип кыска мөөнөттө иштетсек болот.